Кой жылдызындагыларга бул күн каржы маселесинде ийгиликтер коштойт. Сатып алган буюмдарыңыз да сапаттуу болуп сизди кубантат. Эң негизгиси акчаңызды үнөмдөй билиңиз. Букачар бул күн дем алууга, достор менен чогуу маектешүүгө жана коноктошууга ыңгайлуу күн. Жалгыз үйдө дем алуудан качыңыз. Бул кыжырданууга алып барышы мүмкүн. Букачар айымдар үйдө романтикалык кече уюштуруусу ыктымал. Эгиздер бул жылдызда төрөлгөндөрдө үй бүлөлүк чыр-чатак болушу мүмкүн. Мүмкүн болушунча бул чырдын ырбашына жол бербеңиз. Таза абада сейилдеп, жакшы адамдар менен маектешүү пайдалуу чечим. Бөйөн бул күнү ар бир кадамыңызда ийгиликтер жылмаят. Бул жагымдуу окуялар сизге күч топтоого жардам берет. Сизди ар тараптан колдогон адамдар табылат. Бирок каражатты көп талап кылган жумушту баштабай турганыңыз жакшы. Арстан жылдызында төрөлгөндөр мырзалар, кой же жаачы жылдызындагы айымдар менен романтикалык таанышуу күтүлөт. Эгер мамилени кармап калам десеңиз, бир бардык маселени ачык сүйлөшүп алган туура. Ал эми арстан айымдарга базар кыдырууну жана кумар оюндарын бул күнү токтото турганы жакшы экенин жылдыздар эскертет. Бийкеч жеке жашооңуз бир калыпта болбойт. Жаңы таанышуулар болгону менен алар менен мамиле узакка созулбайт. Андыктан убакытты текке кетирбестен үйдө сүйүктүү жумушуңуз менен алек болгонуңуз жакшы. Тараза жылдызындагылар бул күнү өтө оор жумуштар менен алек болушат. Абайлаңыз, ден соолугуңузга терс таасирин бериши мүмкүн. Кечке жумуш деп жүрүп, үй бүлө мүчөлөрүнө көңүл бөлбөй олтуруп, балдарыңызды капа кылып албаңыз. Чаян айланадагылар менен аяр мамиледе болуңуз. Антпесе алардын алдында өз деңгээлиңизди төмөндөтүп алууңуз мүмкүн. Алдыга койгон пландарыңызга өзгөрүүлөрдү киргизиңиз. Жаңы дем менен иш күнүн баштасаңыз, баштаган ишиңизден сиз көткөндөй жыйынтык аласыз. Жаачы мырзалар үчүн бул күн олжолуу болот. Бир топ кирешелүү ишти аткарып жатканыңызды ушул күнү сезесиз. Дагы да кирешени көп табууну көздөп жаткан болсоңуз, болгону эмгектенген гана жетиштүү. Текечер бизнес жаатында эмгектенгендер үчүн кирешелүү күн. Болгону мүмкүнчүлүктү колуңуздан чыгарып албаңыз. Текечер жылдызында төрөлсөңүз, ден соолугуңузга өзгөчө көңүл бөлүңүз. Антпесе сыркоолоп калууңуз мүмкүн. Суупери жумушка баш отуңуз менен киришиңиз менен арты сизди ойлондурган маселе менен аяктайт. Маселенин башкы себеби материалдык жагдайга байланыштуу болот. Балыктар кээ бир балыктар бул күнү жаңы таанышууларга кездешсе, кээ бирлери тескерисинче сүйүктүүсү менен эки тарап жолго түшүшү мүмкүн. Бул күнү балыктарга болгону сабырдуулук гана сунушталат.